Bizge okşogondor jana mına mayıptarga boor orubайсызбы siz? Сүйлейм. Ana mozirge bata kılabыз. Эми болсо мынантип бардыгыбызды алдап, төккөн акчабызды бербей ушинтип бизди кыйнап келатат. 2 айдан бери үй жок. Мен мына балам ооруп, качандан бери мен ушу ооруган баламны леченияга барышым керек. Ушу леченияга бара албай, акчамды ала албай, акыбалыбыз шунчалык оорлошуп кетти. Биз абдан кыйналып турабыз. Ушул Садыр Жапаров, Камчек Ташиевке үнүбүз жетсин. Сүйлейм. Ana mozirge bata kılabыз. Uşu işke. Mildetli olup uşu işti karabay, ellerdi köçek apçık otkan, kaysı kuç organları sebepçi olup otar. Nerede bir ekip Satürn'ü gelip alıptır, ellerdi koy kılgıday. Sergemde el koy bu. Ya. Ministrden bu doşen cönat düzlerde. Ertirek bol, ayda. Çap da gideyim. Kim eken bular? Mına ekoyu, baytan beri gelip alıp. Serge koy be. Sıydı bilbegenler bu. Hazır bizge mında olup otat. Ушунча чогулуп берген эл чоң рахмат. Бул менин кызыкчылыгым. Же мен элдерди чогултуп мына мэрияны басып алайын. Булардын бийликтин корккону ушул. Бийлигибизди алдырып албайын депчи. Калган бирөөнү бирөө кидет этип атабы, бирөөнү бирөө өлтүрүп атабы, буларга иши жок. Азыр прямой эфирде айтайлы бул сөздү азыр. Мэрге да текчебиз бар, министр МВДга, начальник УУДга могу жерде Сатурндер жөнөтүп элдерди койдой кылып кубалаган. Азыр. Начнешь таңларыч. Же сен ким баштайсың? Анан бизге дагы бир чоң жаңылык. Аны мен рахмат айтабыз азыр. Начальниктин орун басары Ош УУДнын өзү келип мэрде 1 саат күтүп отурат. Ушул элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коеюн деп. Чоң рахмат ага байкенди кетпей тур дедим. Bunday болгон эмес. Турабы буга чейин канча жолу бу жерде сыздап аттык элек. Ушу байкеге рахмат. Көрсө жумушка жаң келиптир. Эми бул экебиз будан ары жакшы иштерди кылып кетишиңе мына менде үмүт пайда болду. Азыр байкебизге рахмат айтабыз, сөз беребиз. Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу кыргыз элим, биз бул жерге жыргаганыбыздан баягы келип аткан жокпуз. Күйөөң катын кошокчу дегенде биз кошокчу болуп бүттүк. Бул ихсанга ишенип, аябай берилип, жакшы исламский кооператив экен деп, ушу бардыгыбыз тала түздө жүргөн балдарыбызга үй-жай алып берели деп, акчабызды төгүп тапшырганбыз. Алдыбыз миллиондон ашык, аркабыз 500дөн. Эми карасак, бул Акинай деген айым кандай айым экенине түшүнбөй калдык. Аябай сүйүндүк эле, аялдардан кыйын аял чыгыптыр деп кол чапкылаганбыз. Эми болсо мынантип бардыгыбызды алдап, төккөн акчабызды бербей ушинтип бизди кыйнап келатат. Биз кимден жардам сурарыбызды да билбей калдык. Анан өзүнө жардам сурап кайрылып офиске келсек, не дейт бул Акинай? Инвестор келет дейт. Инвесторлор алып атабыз. Биз качан офиске келебиз, митинг өткөрөбүз дейбиз. Ошол күнү ошол жерде Акинайдын адамдары даяр. Бүгүн барбагыла, кичине сабыр кылып тургула, мына инвестор келатат. Аласыңар акчаңарды дейт. Мына биринчисине сабыр кылдык, экинчисине сабыр кылдык, мына 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чысында мына чыгып келатабыз. Инвесторлор бизге жетпей эле койду. Бул каяктан келаткан инвестор? Түркияданбы, Пакистанданбы, Иранданбы, Арабияданбы? Бул каяктан келаткан инвестор? Биз түшүнбөй атабыз. Сүрөткө түшөт, Акинай ошолор менен салда оронгондор менен түшөт. Анан ал кайсы инвестор Акинай менен сүрөткө түшүп калды, кайра акча бербей кетип калган. Жак, Акинайдын көркүнө береби бул акчаны? Барып ак үйдүн алдында сүрөткө түшөт, барып ресторанда сүрөткө түшөт. Bunun жүргөн турган жерлери шикарный жер. А биз болсо ушинтип бечара болуп өзүбүздүн берген акчабызды ала албай, кайыр сураган адамдай болуп Акинайдан жүрөбүз. Устав андай эмес. 14 күндүн ичинде акчаңарды кайрып берем деген. 14 күн эмес, мына жылдап кетип атат. Бул эң туура эмес. Акинай айтат дагы. 5-10 адам гана кичине бизде тополоң салып атат. Калган адамдар жакшы. Калган адамдар унчукпай эле жүрөт дейт. Акинай, угуп атсаң, мына 5-10 адамдын оозун тыйып кой сен. Ошондо калганы менен эркин сүйлөшүп жүрө бересиң. 5 эле адам болсо. А бул жакта жатып көрпө төшөгүн сүйлөп келип, Ихсанда жаткан аялдарды
Sen görбөй атасың, билбей атасың. Эгер аял болсоң, эне болсоң, биз менен бет маңдай чыгып сүйлөшө берелең, келет элең, энелер, эжелер. Мен ушундай болуп калдым. Кандай кылсам болот? Мага жардам бергиле. Өйдөдө кылдыйда жөлөк болгула дээр элең. Сен антмек турсуң, эркектерге асылып атасың Бишкекте. Эркексиңби? Жапаровка бар деп атасың. Эмне үчүн алар Жапаровка барыш керек? Сага бергенбиз акчаны. Ертерек тök деп менеджерлерге кыстатып атып сен төктүрүп алгансың. Берип кой. Ал аз келсе, Карагулжадагы Улукман ресторанынан карыз болуп кеткен акчаңды да берип кой. Аны да билем. Мен сен ошонуңду билбей туруп, өңүңдү өзгөртүп алган үчүн мен төгүп алып турмун. Канча сом? 1.166.000. 1 миллион. Сиз эже каерде иштейсиз? Кантип чогулткансыз ушул акчаны? Мен ал акчаны мен пенсионермин, каяктан чогултайын? Ушул үйдүн азабынан, жердин азабынан, өкмөттөн иштеке берилбегендин азабынан балдарым тентип Россияда жүрөт. 6 уулум бар, бирөөсүнүн гана үйү бар. Эми бул Акинайга мен сүйүнгөм да, оңой үй алып калат экенбиз. Ким деле болсун сүйнөткенсиң да. Эже ошондо сиз буга чейин бийликте иштеп, депутат болбой, мамлекеттен уурдабай чогулткан акчаңызды, бешенетер акчаны ушуларга алдырып отурасыз, Анан эмне? Эже сизге дагы сөз берилет, анда эмесе дагы кийинкилерди анарчы. Бирок элдерден мен суранам. Бизге окшо алдан калбагыла, мындай кооператив деген толуп кетиптир. Абайлагыла элим, журтум. Эже өзүңүз тааныштырып коесуз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Анарбаева Гулназ Турсункуловна. Мен ушул лично Акинай жөнүндө айткым келип турат да. Акинай бул кандай адам? Бардыгыбыз эле билген эле, Акинайчы. Мини юбка кийип алып эле, швейный цехте иштеп, биз катары эле жүргөн адам болчу да. Андан кийин эле ыйман жолуна түшүп, оронуп алып, динди жамынып, өзүнүн ар бир берген репортаждарында сүйлөгөн да, неме депчи, мен ушу кыргыз элиме, карапайым кыргыз элиме жана ушул мигрант болуп тала кезип жүргөн элдерим үчүн ачтым, ушул ишти баштадым дегенден кийин ушул ишке достойно боло албады да. Акинай Торобековначы ушуга кет башы менен жооп бериш керек. Мынча жүздөгөн десе кем болот? Миңдеген, миллиондогон адамдардын сай сөйүн сыздатып, пешене тери менен тапкан акчасын жеп алып отурат. Эже сиз канча сом алдырып отурасыз? Мен 560 миң алдырып отурам. Качан төккөнсүз? Мен декабрда төккөм. Декабрдан бери же үй жок, акчаңыз жок, Декабрдан бери үй жок, жак. Ошол себептен биз урматтуу бул жерде эл, карапайым эл, буга чейин бир да чиновник болуп иштеп, же кабинеттерде отуруп иштеп акча уурдабай, мына көпчүлүктөр мигрант болуп кыйналып чогулткан акчаларды мына бирөөнү алдатып отурабыз, туурабы? Туура. Алар азыр 5000 сом төлөсүз. Бирөөдөн карыз болсо аз камалып кетесиң. Булар кандай бул миллиондогондорду алып алып компаниясы. Анан до сих пор министр МВДнын кысуусуна тергелет. Кайраңда басып жүрүшөт. Мына кеп ошон үчүн бул жерде бийлик азыр мына соцсеттен таркатып атабыз, буну иши көп таркатабыз. Бул элдин үнү. Силер ойлобогула, мына урматтуу бийлик өкүлдөрү. Бул жөн эле келип, булар жазып атат дагы жанагы бийликтин кошоматчыларчы. Анан эмнеге бар акчаңарды бересиңер депчи. Урматтуу Садыр Жапаров президент болуп атканда айткан, мигранттарга көңүл буруп, үй турак-жай маселесин чечебиз деп. Чыкаматчы. Ошо нерсе болбой, анан ушуга окшогондорго элдер акчасын салып алдатып отурат, туурабы? Мен сүйлөй берейин дальше кичине. Мына Садыр Жапаров, Камчы Ташиев колунан келишинче иштеп атат. Бул кишилерди азыр жаман дегенге биздин укугубуз жок, себеби убакыт аз болду. Камчыбек Кыдыршаевич 10 жыл мурда жеп койгон, акча жеп койгондорду жап-жакшынакай эле кустурдуп, камап, мүлктөрдүн мамлекетке төктүрүп атат. 10 жыл мурдагы нерсе болгон нерселерди. А бул Иксандагы болуп аткан окуя. Кече ушул бийлик пайда болгондон кийин, ушу бийликтин доорунда ошо Ак үйдөн бир 4 көчө нар жакта эле чогулуп алып, ушунча элди сыздатып акчасын алдырып отурат, туурабы? Ушуга эмне себептен көңүл бурбайт? Биз ошо нерсеге көңүл бурсун деп келип отурабыз бул жерде. Биз бирөөнү жаман, бирөөнүн үйүн өрттөйбүз, же бийлик кетсин, же мына аркага окшогон ак үйлөрүн басып алайлы деп келбей атабыз. Арызыбызды алып чыгып, ушу элдер карапайым эл чыксак,
үнүбүздү жеткизейли деп чыгып атабыз бизчи. Азыр начальник УВДнын орун басары келип тур, азыр ага сөз беребиз. Кичине күтүп турганыңызга чоң рахмат. Бир-эки эжелер сүйлөп алсын, кийинки сөздү Айсулуу эже. Мен кайрылгым келет Курсан Асановго. Биздин ишенген генералыбыз Курсан Асанов. Бизи эл арасында мындай сөз болуп атат да, Акинай сиздин канчанчы бир аялыңыз экен деген сөз болуп атат да. Биз мындай сөздөргө ишенбейбиз. Биз ишенген генерал Курсан Асанов эмне үчүн мындай аферист, жалганчы аялдын жанында жүрөт? Биз андай сөзгө ишенбейбиз. Биздин сизге ишенебиз. Биздин элдин көйгөйүн чечиңиз. Ушу адамдарды караңыз, ушуларга жардам бериңиз. Биз деген бул жерде кандай 14 күндүн ичинде акчабызды кайтарып бергенге бизге жардам бергиле. Биз күтпөйбүз. Бизде бул жерде очередь деген жок. Мисал айтсам, мен өзүмө жооп берейин, менин 5 балам бар. Мына ичпей, жебей, ушу 2 комната үйдү 3 комната кылайын деп 2 комнатага балдар менен бакпаган үчүн ушу жерде ушундайга акыбалга келип отурамын. Мен мына балам ооруп, качантан бери мен ушу ооруган баламын леченияга барышым керек. Ушу леченияга бара албай, акчамды ала албай, акыбалыбыз ушунчалык оорлошуп кетти. Биз абдан кыйналып турабыз. Мына ушунча келген адамдар да ушунчалык кыйналып турат. Биздин акчабызды жакшынакай кылып кайтарып бериңиздерди суранабыз. Рахмат Айсулуу эже, сиз эми Курсан Асанов, генерал Курсан Асанов жөнүндө эмнеге сөз кылып атасыз? Бир убактарда мына Ошто ар кандай чыр болуп атканда Ош кобалаң болду. Ошол жерде генерал Курсан Асанов өзүнүн чыныгы генералдыгын көрсөтүп, көп пайдалуу иштерди кылган. Андан сырткары мына Бишкекте дагы тополоңдор болгондо, революция болгондо дагы элдерге жардам тийген. Демек ошол нерсеге үмүт кылып сиз айтып атпсыздар. Ошого үмүт кылып бизге жардам кылсын деп. Элдерде сөз жүрүп атат экен. Тиги Акинай деген кандайдыр бир байланышы бар деп. Бирок эл ишенбей турабыз. Кантип эле ошондой болушу мүмкүн деп. Себеби сизди эл жакшы жактан билген эле. Өзүңүздүн репутацияңызга ушундай кара такты калтырбаш үчүн сиз дагы как генерал катары киришиңиз. Түшүнөбүз, азыр мүмкүн башыңызда сот болуп аткандыр. Бирок адамдын өзү өлсө да кадыры өлбөсүн дейт. Кадыры кымбат. Ошо кадырыңызга переживать эртерээк алдын алып, ушул нерсеге көңүл буруп коюшуңуз үчүн сиздин күчүңүз жетет деп ушу сөздү айтып отурабыз бул жерде. Рахмат Айсулуу эже. Кийинки сөз атыңызды айтып коесуз. Мен Шекирова Кимия. Мен да ушул Иксан кооперативине акча салып ала албай отургандардын биримин. Канча сом салдыңыз эже? Мен 580 миң салганмын. Мен Акинай Төрөбекова, Акинай Төрөбекова, бизге окшогондор жана мына майыптарга боор орубайсызбы сиз? Ушуга окшогон мен мына Иксандын офисинде 10 күн жаттым, ушуга окшогон майыптарды өтө эле көп көрдүм да. Мына Бекболсун деген азыркы учурда зам директор болуп отурат. Ошо зам директорге мен канча кайрылдым. Сен ушу келген сайын адамдарды алдайсың. Жок дегенде мындай инвалидтерге бороруп, ушулардын 100 миң акча сурап өткөндө бирөөчү мага баласы аябай белинен гыржа болуп калган экен. 100 миң өзүмүн акчаман чыгарып бер дегендерди сыздатып, ыйлатып чыгарып бербей атат. Мен ошо зам директордун алдында апрелдин 20-сынан бери ошонун жанында отурган болуп келатат. Ушул зам директордун дагы эч кандай көңүл буруу сезими жок адамдарга. Карап бардык акча салган адамдар бул жерде карапайым калк. Ушу карапайым калкты алдап алып, анан ушинтип жүргөнүң сен эч Кудайга деле жакпайсың бул. Эже, эми ошол арызыбызды азыр кимге айтып отурабыз? Эми ошо Акинай деп атасыздар. Ага үмүт үзүлдү. Биз ишенген бир эле Садыр Жапаров, Камчы Ташиев бар, Үнүбүз Садыр Жапаровго жана Ташиевке кайрылмакмын. Ушу карапайым калкка көңүл буруңуздар. Ушулардын акчасын алып бериңиздер. Жок дегенде мындай инвалидтердин акчасын алып бериңиздер. Ушундай сыздагандар, ыйлагандар ошончо ошол офистин алдында. Анан дагы бир жолу Бекболсундун айтканын айтып коеюн. Ош тынч деп жооп берет. Ар дайым ошентип жооп берет. Ош тынч, Оштун эли тынч деп келгендерди алдап кетирет. Мына инвестор келатат. Мына кече эле жакында бир жуманын арақ берагында инвестор келет. Мен зам директоруна кана десем, банктардан акча бөлүштүрүп жүрөт дейт. Кана ошол акча? Мына бүгүн 11-inde келди, абишай кеткен. Келсек эч беле жок. Иксандын эшиги жабык.
ортодо ошондо Иксан компаниянын башкысы Акинай эмес эле, ортодогулар сиздерди бүрсү күнү, наркы күнү инвестор келет деп алдап атат, ооба, инвестор. Урматтуу жанагы кооперативде катышуучулар, биз договор түзүп атканда биз акча беребиз силерге. Силер инвестор чакырып үй салып бергиле деп түздүк беле? Жок, Анан кайсы инвесторду айтып атасыңар? Кайсы инвестор менен элди алдатып атасыңар? Мынандай убактысыз өмүрлөрүн алып, мына адамдар бул жерге чыга алганы. Азыр бул жерде адамдар нервден кетип атат. Эң негизгиси ден соолугун жагатат. Ушу мына группадагыларды окуп баардыгы касал болуп атат. Мен урматтуу дагы бир жолу кайталаймын. Садыр Жапаров жана Ташиев, сиздер бизге көңүл буруп, ушу карапайым адамдардын акчасын алып беришке жардам бериңиздерди суранам. Рахмат эже. Эже, кандай деп ойлойсуздар? Ушунча чогулган элдин үнү Садыр Жапаровго жетеби? Жетет, келиңиздер, анда биз жеме кылайлы, кайрылайлы. Үнүбүз Садыр Жапаровго жетсинби? Садыр Жапаровго жетсин! 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 Эже, Садыр Жапаров бирок президент кызматы болгону менен тергөө иштери азыр министр МВДнын колунда, туурабы? Министр МВД тергөө атат Улан деген. Демек Улан мырзага дагы үмүтүбүз пока өлө элек. Өлө элек. Бирок Улан мырзадан бир нерсени суранып кетет элек. Улан байке келесиздерби? Начальник УУД азыр бул жерге элге түшүндүрүү иштерин өткөзүп берем дейт. Министр Улан, генерал Уландан суранат элек. Мына жерде элдерди койдой кылып айдаган сотрудниктерди тазалаңыз. Булардын кетишин биз талап кылышыбыз керек экен. Себеби адамдарды койдой кылып парктан бияка өткөздөгүдөй. Эме, бул байкени тааныштырып коеюн. Мен азыр тиги парктан тааныштым. Ошко жаңы тергөө башкармалыгын башкарып келиптир. Бул иш боюнча таанышыптыр, ГСУ тергеп атат дейт. Биздер арыздарыңызды окуп бүтүптүр. Рахмат ушундай руководстводагыларга. Буга чейин митингде бир да жолу начальник келген эмес, туурабы? Рахмат байке. Саламатсыздарбы? Биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары болом. Именно ушу тергөө жагын көзөмөлдөйм. Бүгүнкү күндө баарыңыздар билесиздер, Иксандын кооперативдин үстүнө, кызматкерлердин үстүнө козголгон иш азыр ички иштер министрлигинде тергелет. Жакында мына мека келердин астына маалымат алдым. Жаңы аудит бүтүптүр. Аудит бүтүп, мына кыска мөөнөттүн ичинде 1 жума, 2 жуманын ичинде айып бузуп, ошол тиешелүү кызматкерлерге баш коргоо чарасы тандалат. Ошондуктан сизден да сурап кетет элем. Эгерде ким арыз менен кайрыла элек болсо, азыр бизге, допустим, бүгүн же эртең Ош шаарынын башкармалыгына келип арыз биз жазып койсоңуздар болот. Биз аны түздөн-түз министрликке жеткиребиз. Рахмат. Атыңыз Улан байке. Министрдин аты да Улан байке экен. Бул биздин алдыбызга келген агабыздын аты да Улан байке экен, Улан байке. Жакынкы арада баш коргоо чарасы тандалса, ал кишилер камалышы, камалбашы пока белгисиз, Азыр айта албайм. Приблизительно ушул айып угузуу үчүн канча адам тергелип атат? Ал жерде бир Акинайды камап булар деген 1 жыл отуруп анан чыгып кетип ушунча эл сыздаган боюнча калып кетпейби? Ушуну да алдын алып атасыздарбы? Мен сизге айтып кетет элем, ушунча жабыркаган адамдар көп ал жерде, билесиздер. Материалдык зыян дагы ири өлчөмдө, чоң өлчөмдө. Ошонун баарын эске алып туруп сот тиешелүү баш коргоо чарасын тандайт деп ойлойм. Канча арыз түштү ал жактан? Азыр жалпы санын айтып билбейм. Көбүлө. Сурооңуздар барбы? Бул начальник УУДнын ордуна келиптир азырчы, орун басары болуп. Буга чейин арыз менен кайрылдык беле? Ген прокуратурага МВДга кайрылганбыз, мына жерде кол коюп бергенбиз, 63 адам бергенбиз. Кайрыла электер, эртеңден баштап бул агайыбыз айтып атат, арыз менен кайрылыңыздар дейт. Арызыңарды регистрация кылып, Бишкекке министрликке жөнөтөбүз дейт. Рахмат. Акинайды каматып ийбей, бизге акчабызды өндүрүп берген. Суроо бар экен, Саламатсызбы байке? Мен суроом, ошол жерде мен 10 күн офистин ичинде жаттым. Мага түшүнүп калып, кетип каттарынан бери жазып берди. Мына күнү чыгарып беребиз деп. Мен эртең акыркы күндү күтүп атам.
ушуларды чыгарып бергенде мен ошол кыркаттар менен сизге кайрылсам болобу? Сөзсүз түрдө болот. Мен Бекболсун министринен да кайрылгым келет. Себеби мынага окшогон инвалидтерди, башкаларды бардыгын алдап жөнөтүп атат. Мен ошонун үстүнөн арыз жазайын деп атам. Ошону ордуна дагы айтып коеюн деп атам. Арыз жазам десеңиз, башкармалыкка келсеңиз, арызыңызды алып коебуз. Рахмат. Ушул агага рахмат суроо бересизби? Бериңиз. Неге биздин жазган арыздар боюнча биздин арыздар Бишкекке жөнөтүлүп атат? Кача биз Ош шаарында жашайбыз. Бул жерден эле тергесе болбойбу? Себеби эле башында эле министрлик именно Бишкекте, Ош шаарында көп жумуштар өткөзгөнгө байланыштуу, ошон үчүн министрлик өзү алып кеткен. Азыр ошол жакта тергөө жүрүп. Менин арызым боюнча, мисалы, апрелде ийимге кеткен да, ошондон бери мен эч кандай жооп ала алган жокмун. Дагы канча күтсөк болот. Же ошолор баары чогултуп. Ош шаарында жаздыңызбы? Ош шаарында жазып, алар мага тергөөчү сурап кылганда. Тергөөчү менден арыз алып, ийимге жибердик деп туруп, мага билдирүүнү да берген. Бирок мен ийимден азыркыга чейин жооп ала элекмин. Тергөө аяктаганда обязательно сөзсүз түрдө жабырлануучулардын баарын чакырып туруп тергөөчү тааныштырат ишин. Ошол мен бул жеринде как бывший сотрудниктер жооп берип коеюн. Эгерде бир эле нерсе менен Кыргызстандын бардык жерине арыздар коюп кетсе, чогуу болсун деп министрлик алат да. Тем более министерство тергени жакшы. Себеби ал жер баягы кантсе дагы жогору жакта. Бирок минус жер Улан байке. Мына арыз жазган адамдар менен связь болбой атыптыр. Кеткен боюнча жок дейт. Бул эжекебиз любой журналист ушуну жооп бермек. Ошко кайрылсам ошол боюнча жок деген дебеш үчүн обратный связь дагы кылып турайлы. Рахмат. Ошондо баягы биздин чогуу жазганыбыз өтө эре же отдельный да жазып? Жок, ошол жазган өз генеральный прокуратурага, МВДга таштаганбыз бизчи. ГКМга да кичине ошол келип азыр министерствого чогулуп атат азырчы. Улан байкеге чоң рахмат, начальник УУДга, мына орун басар болуп келип. Мына биринчи жолу болуп атат. Рахмат ушундай агайлар. Элдин кызыкчылыгы үчүн, эл үчүн иштеп бере бериңиздер, өмүрүңүздөр узун болсун. Чоң рахмат сизге, Кол чабуулар менен узатып коелу агайыбыз. Бирок министр МВДга айтат элек да. Министр МВДга мына прямой эфир аркылуу көрүп турса, могу жерде элдерди койдой кылып эсептеп, бакка тыгып, анан бияка чыгар деген бир эки сотрудник бар экен, ушуларды жок кылыш керек. Себеби бул жерде элдер жыргаганыбыздан келген жокпуз. Мен бул туурасында еще аркасынан чөм буларды же баягыдан бери бир эки жол айтып жүрдү. Эртерээк өткөз. Бул площадьты бул баягы итти кайтартып койгондой кылып же өздөрүнчү жанагы. Бул сыйды билбегендер. Башкалар мына элдерди биз неге отурабыз көйлөкөлөп? Өнүбүз жетсин деп ушундай. Эже биз баягыдан бери көйлөкөдө эмне отурдук? Бирибизди күтүп, Ноокаттан келген, Аравандан келген. Анан кийин бул жерде условия жок. Анан мына министр ким эле? Мэр. Азыр мэр боюнча дагы сүйлөм, урматтуу мэр. Алмаз байке. Алмаз ака дебейт да буяга. Атайын бул жака Садыр Жапаров атайын жөнөткөн, жакшы иштеди. Мен баягысында кайрылдым эле могу жерде резетканы иштеп койгула депчи. Резетканы жаап коюштуңар дагы. Силерге элдин үнү керекпи же керек эмеспи? Же оно жерден барсетке көтөрүп экиден тааныш билиштердин гана үнүн угасыңарбы? Элдин үнүн угуш үчүн мына жерге кичинекей мамлекеттин резеткасын ордуна коюп койгула. Туура. Бекитип койбой. Туура. Силердин үйүңөрдөн биз светти алып чыгып жагып аткан жокпуз. Туура. Чөндөңөрдөн төлөгөн жоксуңар. Дагы жакшы мына жерде электричествоге ушакка келдик. Элдер үнүбүз жетпей, уш жерде жүрөбүз. Ойноп эмес. Асылбекова Шарипамын мен. Ушул келе берип биз жадаганбыз. Ихсандын эшигин тытып такыр акырында ачпай да калышты ихсандыктар. Таптакыр ачылбай эле келебиз, кетебиз, акчабыз кетип атат. Ал мына жердеги бизди айдайм деген сотрудниктер бекерди 5 айтасыңар. Айдамак турсун мына жерге кыргызый немелер тигип алып эч жака кетпей ошол жерде жатабыз биз. Качан акчабыз өлмөйүнчө жатабыз. Ойноп тапкан жокпуз алак. Ойноп тапкан жокпуз. Балдарыбыз кыйналып жүрүп тапкан акча бул. Акыры балдарыбыз ошо акчаны таап келип төгүп алып, мына акырында өздөрү ооруп жатышат мынантип. Чекеден. Нерв болуп, нервтен ооруп, жыгылышып мынантип өйдө тура албай буттарынан ажырап жатышат. Ушул Садыр Жапаров, Камчек Ташиевке үнүбүз жетсин. Ошон үчүн сүйлөп кыйкырып атабыз биз.
Үнүбүз жетсинби? Жетсин. Үнүбүз жетсинби? Жетсин. Үнүбүз жетсинби? Жетсин. Кыргызды тигебиз мына жерге. Тигебиз болбосо. Бул жерде отурабыз, кетпейбиз. Болбосо мына ичибиз аягына чыкпаса, Чыкпайынча бозуй тиккенге аракет кылабыз. Себеби? Сатурниктер айда албайсыңар силер. Эч жак айда. Мына жерде 2 Сатурник бар экен, ошону биз айдап кутулбасак, булар мына жерде ит кайтаргандай кылып, баягыдан беричи мага бир топ сөз сүйлөдү. Көрсүнчү гана Кыргызды тигип алып жерде отурабыз биз. Качан акчабыз өнбөйүнчө. Урматтуу министр МВД. Ташиевке үнүбүз жетсин. Жетсин. Үнүбүз жетсин Ташиев. Жетсин. Мындай кылса кандай болот? Мен ойлойм, ушунча элдин үнүн Садыр Жапаровго жетти. Бирок тергеш үчүн бир эле Камчы Ташиевке үмүтүбүз калды. Туурабы? Ушу жерден бир активный бир 2-3 эжени, апаны айтып туруп ушу Камчы Ташиевке кабыл алдырбайлыбы? Себеби алар көңүл бурабы билбейм, мына министр МВД тергеп атыптыр. Бирок Камчы Ташиев киришсе муну тарс эле бүтүрүш керек эле. Кандай дедим? Камчы Ташиев кабыл алсынбы? Ташиев кабыл ал! Ташиев кабыл ал! Ташиев кабыл алсын! Ташиев кабыл алсын! Мен эмес. Мен Камчы Ташиевдин алдына кириш үчүн эмес. Мына жерде апаларды, энелерди кабыл алсын. Туурабы? Камчы Ташиев. 10 жылдан бери квартирада жашайм ошто. Кыч тургузат тынч. Ошо квартирада жашап, 2 балам менен жалгыз бойон эмен мен. Анан ата-энеме ыйлап алдырайын дегем да бул. Айтарыңыз эже. Эже белди бекем түйүп катуу сүйлөй бериңиз. Бул жерде биз ишенген адамдар бар. Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевке ишенип сүйлөп атабыз. Мен квартирада жашаган кыйналгандыктан 2 балам менен анан үйдө бардык нерсени саттырганмын да мен ата-энемечи ушурдан үй болуп калсын деп. Азыр мен 10 күндүн ичинде бул квартирадан чыгам, мен каяка барам, ошол мага проблема болуп атат да. Ошол биз 750 миң төккөнбүз, ошону эртерээк кайтарып берсе жакшы болот эле бизге. Бул жерде жөн эле мына жерде бир 4-5 уюштуруп атыптыр эмес. 10 кишилер каршылап. Эже сөзүңүз улай бериңиз бак. Жаның кашаяттан мондай акыбалды көрүпчү. Мен үй бүлө менен балдарды үйлүү кыл деп, кылайлы деп акча төккөнбүз Иксанга. Мисалы үчүн бул жерде миңдеген адамдар миллиондогон акча төгүлүп атат, Ошо миллиондогон акчалар каяка кетип атат Иксандан. Акинай жооп берсин ошон үчүн. Ошол ай сайын төгүлүп аткан повышение менен эле биздин акчаларды кайтарып берип койсун. Бул акчалар башка жакка кетип калат деген бизде ой болуп атат. Туурабы? Ошол процентке берип, өзү пайдаланып, анан ошо үй алгандар ай сайын канчадан акча төгүп атат, бизге эч жооп бербейт ал жөнүндө. Бухгалтер да жооп бере албай калган. Баягында отчет немеде, чогулушта. Эч ошол жөнүндө жооп берип коюшпайт. Биздин өзүбүздүн эле акчабызды кайтарып берсин. Иксан. Алаткандай болуп атышпайбы алар? Мен дагы бир кайрылгым келет да, учурдан пайдаланып кетейин. Акинайдын апасына мен өткөндө барганмын. Апасы атыңыз Айсулуу экен, дагы паспорттагы атыңыз Жумагүл экен. Мен айтканмын сизге түшүндүрүп, мен балам ооруйт, мынакей биз дарыланайлы, машинабыз, балаңыздын машинасын саттырып болсо да бериңиз дегенбиз. Сиз да кызыңызга окшоп аферист болуп ушул жерде бизди 4 катынды бажарып туруп үй киргип калдыңыз, ресторанга барып жыргап, салаттан жеп, тамактан жедиңиз. Эмне үчүн ошондо бизге номериңизди тура эмес берип койдуңуз? Мен канча күн сиздин номериңизге звонить эттим, үйүңүзгө бардым. Мен же нары же бери болом. Акчамды мен баламды кыйналып атат, срочно кайтарып бергиле. Бар боламы же жок кыламы силерди кош, уктуңарбы? Эже, бул сөз көкүрөктөн чыгып атат. Мен эми баягы айтпай эле коеюн дедим эле. Бул эжемдин бир баласы катуу ооруп атат азыр ушул турушта. Ошо акчасына өзүнүн берген акчасын ала албай өмүр өтүп атат. Мына жерге митингге чыккан оңой эмес. Силер ойлоп атасыңар, төртөө башын тийгизип эле мына жерде митингде жүрөт деп. Бул жерге чыгышында морально бир чоң жоопкерчилик керек. Уяласын таныш билиштерден. Неге чыгып атабыз? Айла жок чыгып атабыз бул жерде. Рахмат эже. Сиңиздер сүйлөйсүздөр дагы. Ченасына иштетип калган ушул Иксан
азыр өзү квартира ишебиз 15 миң сом айына төлөйт. Акча берип анан туруктуу делешибиз жок. Ушул мезгилге чейин жер берем деген акчасын менен азыр четке албай келген тургундардын, миграциягачы жашоочулардын айрымдары 17 жыл иштеп жыйнап берген акча болчу. Чогулушту. Мен кайрылат элем ушул жерде. Президент Садыр Жапаровго, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылып жатышат. Алар келип аткан жок ушул адамдардын баардыгы. Ушул иште монтип Калескеде келип атат. Үйүндө кызы чуу бардыгын барса. Элдин акчасын кайтарып берүүнү суранып атат. Ушул жерде тургандар билет, алар билбейт алар. Могу орукчан балдары бар бул үйдүндө. Жаш семьялар ажырашып кетип атат. Атасы ушуларга үй алып берейин деп акчаны берип коюп. Ушуларга бир көңүл буруп, ана жогоруда отурган депутаттарга да кайрылат элем. Ызылдабастан сериал болуп атканда элдин көйгөйүн көтөрүп чыгышса.